Ассаламу алейкум. Сизге Аллахымдын тынчтыгы, берекеси, мээлими болсун. Эң биринчи учурашып жана таанышып алалы. Андан кийин биз эмне үчүн курстарыбызды 500 сомго түшүрүп койдук жана кандай шартта экенин толук түрдө айтып кетейин. Жана сиздер милдеттүү түрдө билишиңиз керек. Сиз кимден окуйсуз, кандай илими бар, кандай акыйдасы, кандай жолдо жүргөн адам, деги эле үйрөтүүгө укуктуубу, ошол жөнүндө биринчи угуп алып, андан кийин курстарды окушуңузду туура деп эсептейм. Ошондой эле мен эмес, башка курстарда деле сиз биринчи адамды таанып алып туруп, андан кийин катышыңыздар, себеби сизге ар бир маалымат сиздердин мээңиздерге мусор болот. А мусор болбош үчүн сиз туура адамды, туура нерселерди гана окушуңуз керек болот. Бул ийгиликке алып келет сизди. Эми сиз бул видеону ачканыңыздын себеби дагы бар. Сизди жакшы эле таанып турам десем да болот, анткени өнүгүү жолундасыз, билим алууга, акча табууга кызыгасыз, ошол үчүн бул видеону ачып атасыз. Себеби башка адамдар мени көрбөйт дагы, укпайт дагы. Сизди куттуктайм, сиз туп-туура жолдосу жана туура адамды таптыңыз деп ойлойм. Анткени мен өзүмдү тааныштыра кетейин. Мен Оганова Хадича, Таластан болом. Жашым 25-те. Мына ушул онлайн тармакка иштегениме жалпы 7 жыл десем болот. Негизги ушул сабакты берип баштаганыма 5 жыл болду. Кайсыл сабактан? Эң биринчи таргеттен баштагам. SMM, видеомейкер, мобилография, YouTube, нейросет, инфопродюсер, инфобизнес, копирайтер, сатуу ушинтип отуруп кошулуп, азыркы учурда 10 кесипти үйрөтүп жатам. 10дон да ашык болсо керек, себеби азыр точно санында жок. Анткени 30 билимим бар. Ошол 30 билимимдин эң биринчи халал помаданы Кыргызстанда биринчи болуп жасап чыгаргам. Өзүм жасап чыгарам, дагы деле сатылат. Өзүмдүн компаниям бар, өзүмдүн атыма ачылган Хади деген. Ошондой эле окуу борборум бар, ал дагы Хади Академия деп ачылган. Бишкекте болсоңуздар келип, студия бар. Азыр ошол студияда түшүп силерге видео тартып жатам. Аябай жеткиликтүү баада келип түшүп видео тартып, жана атайын сабак өтүүчү жерлер дагы бар. Ошол жерге сабак өтсөңүз дагы болот. Кыскасы, мына ушул онлайн тармакка келгени менде 5 жыл мурун ошол SMM таргеттен башталган. Бул деген азыркы замандын эң керек кесиби экен, SMM таргет деген. Сиз дагы ушул нерселерди үйрөнүп баштаңыз. Өзүмдүн жолумду айтып кеткеним себеби азыркы абалым туруп турган жерден болгон эмес, оңой келген эмес десем дагы болот. Себеби уйкумду жертва кылдым. Жертва дегенде курмандыкка чалдым уйкуман, убакытыман, сериалдардан, оюндардан, достордон, коноктордон, мындайча айтканда баардыгын жок, мен азыр ушул ийгиликке жетишим керек, мен бул сабакты аткарышым керек, муну окушум керек, муну жасашым керек деп отуруп мен өзүмдү өнүгүү жолуна салдым, дисциплинага түштүм десем болот. Эми дисциплинага дегенде аябай коркунучтуу көрүнүшү мүмкүн, бирок дисциплинаны адам эгер каалоосу, максаты болсо өзү эле түшөт. Мындай дисциплина эмне экенин деле билбестен келет экен да. Мисалы мен дисциплина эмне экенин билбестен эле келгем десем болот. Ошентип мен түн уйкумду, күндүз уйкумду, кыскасы көп убактымды онлайн тармакка жумшагам. Ошентип SMM үйрөнүп, таргет үйрөнүп, анан сабак берип баштагам. Андан кийин азыркы ушул окуу борбор ачып, андан кийин башкаларды окуп, продюсерлик кылып калдым. Бул маркетингди билгениммен, онлайнды түшүнгөнүмөн, телефон менен кечкери отурганыман болду да. Мени башында айтышты, кечкери телефон менен отурасың, пайдаң жок, ушундай деп. Бирок азыркы ошол адамдар кайра мага келет, мага рекламам кетирип бер, менин видеом мындай кылып бер, тигиндей кылып бер, акча берип тур, ошондой кайрылышат. Элестеткиле, телефон менен отуруп пайдаң жок дегендер, мындайча айтканда, бул кыла албайт, эчтеке кыла албайт деген адамдардын баардыгы кайра менен келип окушуп жатат. Демек, сиздер кичине убактыңыздарды бөлөсүздөр, телефондо отурасыздар, эмне десе эл ошо десин, сторис тартасыздарбы, видео тартасыздарбы, эл эмне десе ошо десин, бирок калат ал сөздөрдүн баары. Сиздер бийик деңгээлге чыга аласыздар, анткени билим жолунда, өнүгүү жолунда болгон үчүн сиздер эч кандай минус, мындай жаман нерсе кылган жоксуздар. Адамдарга үйрөтүү, жардам берүү, мисалы, таргет деген эмне, кыскача токтоло кетсем, таргет бул реклама чыгарып берет. Эгер сиз бир нерсе сатсаңыз, ошол реклама настройка кылып кардары алып берет. Эч кандай катталуучунун деле кереги жок. Өтө сонун функция. Ошол кесипти үйрөнүп алып, мен кардары алып берип иштегем. SMM болуп, аккаунтун алып барып, окуу борборлорду алып барып берип, миллиондорду оборот кылууга жардам бергем. Видеолорун тартып берип, текст жазып берип, копирайтер болуп иштеп, сатуу менеджери болуп, ошентип отуруп мен тажрыйба топтоп, анан өзүмдүн окуу борборумду ача алдым. Сиздер дагы каалаган сферада
өзүңүздөр эмнени кыялдансаңыздар ошол бизнести ача аласыздар. А болгону сиздер телефонду тиктеп үйрөнүп алып, жок дегенде эгер сиздер муну үйрөнгүм келбейт десеңиздер дагы болот, бирок үстүртөн билип коюу кийин бизнес ачууда, бизнес башкарууда да керек. Анткени маркетолог аласыз, видеомейкер, reels мейкер алсаңыз, ал туура аткарып атабы, туура эмеспи, ошону билиш үчүн дагы сиз үйрөнүп коюшуңуз туп-туура болот. Мына ушул азыркы кесиптерди биз өтө арзан баага коюп койдук, себеби элдин баардыгы үйрөнсүн. Ошондой эле мен өзүмдүн 5 жылдык чогулткан билимимди элге Аллах ыраазылыгы үчүн, аркамда жакшы сөз калыбыз үчүн мен арзан кылып жатам. Мындай жатканда Аллах ыраазылыгы үчүн десем болот, башка себеби жок. Андан кийин бир шарт менен, болгону ушундай билимди, анан акчам жок, каражатым жок, чындап кыйналып жатам дегендерди бекер да кошобуз. Ал шартын чындап түшүндүрсө. Кандай шарт десеңиздер, биз сүрөт жөнөтөбүз. Ал сүрөттү сиз сторисиңизге же WhatsApp статуска коюп, мени отметка кыласыздар, же болбосо статуска болсо менеджеримдин номерин жазып, аккаунтумду белгилеп, анан сиз дагы ошондой арзан курска уксаңыз болот деген сунушуңуз менен. Ошондо сарафанный радио болуусун каалап атам, себеби реклама кылбастан эле адамдарды ошондой сиздердин жардамыңыздар менен чогултайын деп. Анткени ушундай арзан билим бул миллиондорду алып келет десем дагы 100% менен ишенимдүү түрдө айта алам. Анткени маркетинг бул ушул бизнести түшүнүү сиздерди миллион кирешеге чыгара алат. Сиз курс өтсөңүз дагы миллионго чыга аласыз, бирөөгө иштесеңиз дагы жакшы кирешелерди табууга болот. Миллион таба албайсыз, бирок ошол жерден тажрыйба алып, андан кийин сиз өз алдынча кете аласыз. Тажрыйба алыш үчүн сиз өзүңүзгө жаккан сферада иштешиңиз керек. SMM, блогер, reels maker же болбосо ютубер же нейросеть менен иштесеңиз болот. Мына ошондой бизде сонун жаңылык. Ал үчүн бул описаниядагы же болбосо ушул экрандагы номерге кайрылып, кандай шарт менен жана кайсыл сүрөттү чыгарып мен арзан окушум керек деп толук маалымат алыңыз. Эгер сизге дагы маалымат жетпей атса, SMM эмне, таргет эмне десеңиз, дагы биздин видео бар, ошол видео жөнөтүлөт, сизге дагы толук маалымат ала аласыз. Андан дагы кийинки шарт бул, сиз курска жазылдыңыз, төлөдүңүз, окудуңуз, андан кийин сөзсүз түрдө жыйынтык болуш керек. Жыйынтык кылып, мисалы баннер жасадыңыз, таргет реклама кетирдиңиз, ошону дагы бөлүшүңүз керек. Мен Хадис Чогоновада окуп, мен ушундай таргет кетирип акча таап баштадым деген жыйынтык болсо, биз сертификат беребиз. Сертификат бул Хадия Академия окуу борборунун атынан болот. Ошол сертификат менен алып, сиз иштесеңиз болот. Сертификат бул сизге ишеним берет. Анткени сиз бир жыйынтык кылдыңыз жана сертификат алдыңыз. Ошол курстан көрүшкөнчө, курстар кандай өтүлөт, дагы кандай маалымат десеңиздер, ошол биздин аккаунтту карап турсаңыздар же болбосо менеджерден сурасаңыздар, силерге маалымат беришет.